Sadır Nurkojovичтен сұраңыздар. Bir saatin içinde увольт etти, мен bir saatin içinde увольт ettim. Мен сіздің бұл кишинин ордунда болгондо ошол жерде залдан кууп чыкмакмын да. Азыр мына маалымат келди, Алымкадыр Бишеналиев жумушунан бошоду деген келди. Мен кечирим сурайм. Анда Кыргыз формациянын жетекчиси эмне үчүн жумуштан кетти? Sadır Nurkojovичтен сұраңыздар. Эмнеге бул основаниясын айтып койсоңуз болот да. Основаниясын мен айта албайт экенмин. Sadır Nurkojovич өзү мага приказ берди. Bir saatin içinde увольт etти, мен bir saatin içinde увольт ettim. Менимче уюштуруу иштерин алып барган эмес, реализация болуптур. Азыр 600 миллион, өзү 800 миллион бөлдүк беле? Жок, ал жерде бардыгы иш жүзүндө эмес, өзүнүн личный эмесине кетти да. Мындай жолдо кетип атып түз эфирди угуп турдум да, анан берде Айзарахан Нышанына суроо берди да. Кыргыз формациянын жетекчисин эмнеге алып койдуңуз десе, ал киши мен абдан таң калдым да. Ар кандай министр мынтип жооп бербеш керек. Президент тапшырма берген үчүн бар президенттен сурап ал деген бул туура эмес да. Ошондой жооп болбош керек эле. Айзарахан Нышанына унчукпай койду. Мен сиздин бул кишинин ордунда болгондо ошол жерде залдан кууп чыкмакмын да. Президент айткан күндө дагы президентти сатпаш керек да антип. Сен жетексиң, сен жооп бересиң да, туурабы? Мына жалпы жетекчилер отурат. Мына сиз отурасыз, кандай дейсиз? Ты бар президенттен сурап, бул эми министрден сөз эмес да, ай. Бул уят. Бул тарых алдында уят да. Мен бүгүн ошол үчүн келдим эле, атайынчы тетектен жумушумду таштап коюп, айланайын. Министр мырза, сиз саламаттык сактоо тармагынын аки-чүкүнөн баштап баарына сиз жооптусуз. Кандай болгон күндө дагы сиз да, могу себеби мындай. Же себеби жок болсо, мен сизге өзүнчө айтайынчы. Ушундай болуп калды, саясат ушундай болуп калды деп бир дипломатия керек болчу да. Анан ушундай эле башыңа балта менен бир чапкандай сүйлөдү да. Бул киши да унчукпай койду, бая сыйлап эле унчукпай койду менин оюмча. Анан экинчиден мындай бул жетекчи даяр болуш керек да. Ар кандай ситуацияда мамлекетте мыйзам деген бар. Мыйзамдын тил мыйзамдан чыкпай сүйлөш керек да. Анан ошол жерде айтып атат, кыргыз формация мондой тигиндей, бул аябай биз эмени убыточный дейт дагы, анан кайра эле өзүнүн сөзүнө өзү каршы чыгып эле биз моунча пайда көрүп атабыз. Анан мен тиги иштеген ошол жана элеман деди, элемандагыларга моунчадан айлык берип атам деп ушундай башаламан өзүнүн сөзүнө өзү нонсенс, каршы бирдемелерди сүйлөп атты да. Уяласың да, министрдин деңгээли андай болбош керек. Мен кайсы министр болсо деле ушуну сүйлөсө мен айтмакмын да. Теги мындай болбош керек эле. Анан могу өткөн жума сиз жакшы билесиз, онкологияда бир жап-жаш мугалим, ой, неме врач 119 миң пара столунда турат да, жадырап ошол, ай, бир күндүк жумушунда 119 миңден тапса, бул онкологиялык оорукана эмес, бул жер бир бизнес-центр да, онкологиялык борбор эме оорукана эмес эле, ал жер бизнес-центрге айланып калыптыр деп кабылдадым да. Жап-жаш врач. Кабагым кашым дебей тастайып турат да. Бүт кыргыз элинин астында бир уялып да койбой турат. Мына бет деген калбай, бет деген бетон болуп калган врачтар иштейт экен да. Бизнес-центр болуп калыптыр ал жер. Мен ошону бүгүн, министр сүйлөгөнгө эмеңиз, моралдык укугуңуз жок деп айтайын деп келгем, чынын айтканда. Бир жап-жаш мугалим, эме врачы. Чынында мына биз баягы бүгүн мына берген маалымат дем 6 миңден ашык жылда деп ооруйт деп жүрөт. Андан да көп. 10 миң деген киши онкологиялык оору менен ооруп атат. Ар бир семьяга кирип келди бул ооручу. Боор оорусун алгыла, бөйрөк оорусунун рагын алгыла. Бул бир апат болду. Бул бизге бир согуштай болуп кирип келди да, рак бизгечи. Мен профилактика деген нерсени дайым айтып келем де, Эдил Жолдубаевич, оорунун астын алалы, профилактика, мына миллиард акча кетип атат. Биринчиден мамлекетке, бюджетибизге, экинчиден элдин өмүрү мына жылына 3,5 миңден өлүп атат дейт. Андан көп өлүп атат керек болсочу. Андан да көп бизге статистикага түшкөнү, түшпөгөн канчасы айыл жеринде билесиздерби? Врачка келбей отуруп эле, бүт 4-нчы стадия болуп туруп эле, отурган жеринде эле томолонуп каза болуп калган кара картаңдарыбыз көп болуп атат. Аларды караганда эч ким жок, аны текшерген да врач жок, профилактика жок. Ушуну айтсаң эле жана сүйлөгөн өзү жаман болуп атабыз да, чынындачы. Душман көрүп калат ошол министрлерчи.
Элибизди кырып алабыз ушинтип отурсакчы. Бул кырылып атат. Анан 119 миң менен пара менен кармалып отурат. Бул эмне деген жаш врачтарыбыз. Ар кандай жооп берди да, жалган жашы. Айсырахан Ишана, сөзүңүз оозуңузда азыр мына маалымат келди. Алымкадыр Бишеналиев жумушунан бошоду деген келди. Мен кечирим сурайм. Эми ушул жети өлчөп бир кескилечи. Айланайындар ай. 2 жолу келди. Мен ушул жерде отуруп президентке кайрылдым эле. Күндө алыңызчы иштей албаса депчи. Эми 2-нчи жолу алып келгениңерде болбогон мына кече президентти сатып отурат да. Ай, бул эмне деген команда. Рахмат.